Саламатсызбы? Жашыңыз канчада? 28. 28 жашта. Мына сиз 28ге чыгып, бул өтө жаш мезгилде канча балаңыз бар? 3 балаңыз бар. Сиз эмне боюнча мага даттанып келдиңиз? Ички орган боюнча өт, боор, ичимдик. Эми караңыз. Сиздин ичиңиз катабы? Эртемен оозуңузга жагымсыз жыттар же зарнага окшогон нерсе, мындай ачуу нерсе келеби? Келет. Так, ичиңиздин кайсы туштары ооруйт? Айтып бере аласызбы? Кабырганын түктөрү. Так, оң жагыңыз, сол жагыңыз, эки кабырганын ортосу. Ушул туштар ооруйт, э? Так, мындан чыкардагы эмне өзгөрүү болду? Денеңизде бир дактар чыктыбы? Бир мындай керексиз нерселер денеге чыктыбы? Кандай дагы эмне жабык бар? Беттерим бүт бар эле дак болуп кетти. Так, бетиңизге кара дактар чыгып кетти. Так, бел ооруйбу? Бел кээде ооруйт. Кээде ооруйт. Бел ооруганда бут жакка береби, бербейби? Иногда берет. Сиз тамак көбүрөөк ичкенде, же аябай көп тоюп алганда, же тамак ичип эле жатып калганда, сиздин жүрөгүңүздүн сыгылганын, же жүрөгүңүздүн мындай бир катуураак сокконун байкайсызбы? Байкайсыз, э? Так, эми этек кириңиз бузулуп келеби, бузулбай келеби? Бузулат. Бир айда канча күн келет? 6-7 күн. 6-7 күн бул көп. Этек киргенде бел ооруйбу, оорубайбы? Кээде ооруйт. Так, сиз кандай тамактанасыз? Шуну айтыңызчы мага. Мен көбүнчө кыргыз болгондон кийин жырный майлы эт басын жасайбыз. Камырды жейм. Сүт оокаттарды, таттууларды. Таттуу аябай жейм. Аябай жейсиз. Сиз таттууну көп жейсизби, же камырды көп жейсизби? Экөөнү тең жейм. Экөөнү тең жей бересиз, э? Так, сиз буга чейин могу чипсы, кириешки, ушуга окшогон химикат кошулган тамакты көп жедиңиз беле? Ооба, бойдок маалында көп жегенсиз. Колаларды, фанталарды көп ичкенсиз, э? Эми мына мен азыр сизди текшерип, ичиңизди көрөмүн, анан мен сизге айтып беремин, э? Ички көңдөйдү көргөндө деле врач өзүнө бир 30-40% диагноз коет да. Мына ички көңдөйдү караганда эле мен уже сезип турам, бул биздин пациенттин жоон ичегисинде, ички ичегисинде бир өзгөрүүлөр бар. Муну азыр биз басканда өзү айтат. Демек, эң биринчи биз киндиктен экел жогору, киндиктен экел оң жакка экөөнүн кесилишкен точкасында өттүн точкасын басабыз. Өт трубкасынын 12 ичеги куйган жерин басабыз. Так, ооруду, э? Так, ушул оору кайсы жакка берди? Оң жакка берди. Эми биз ошол өт трубкасы, өттүн куйган жеринен кийин өттүн трубкасын басалы мынакей. Так. Ооруду. Так, бул оору каяка берди? Ордунда турат, э? Эми мен сизди бир аз оң кабырганын ичине кирип, мына өт бир аз толуп турат, ошон үчүн пациентибиз реакция берип атат ооруганда, э? Ооруду, э? Эми мен сиздин мына ашказаныңызды текшерем. Так. Ооруду, э? Ордун деле ооруду же бир жакка бердиби? Өйдөгө кетти. Ылдый жакка берип атат, э? Так, эми мен сиздин ички ичегиңизди текшерейин. Мына. Ушул оору каяка берди? Ошо ылдый өйдө болот. Бүт бул жактарга тарап атат, э? Так, бул жактагы ички ичегиңиз? Ашказан жактары. Бул жогору кетти, э? Мен азыр ошо оору боюнча сизге азыр айтып берем. Мунуку сиздин жоон ичегиңиз болот. Мына, көрдүңүзбү? Сиз дайыма айттыңыз да, менин оң кабырганын түбү, ашказан тушу, сол жагым, ушул жерде эле оору, такай оору боло берет деп айттыңыз, э? Ушул оорулар көбүнчө сизге мына өттүн шамалдаганы берет, жоон ичегинин шамалдаганы берет мынакей. Көрдүңүзбү, аябай ооруп атат. Ички ичегилердин шамалдаганы берет, жана дагы мына
бул жактагы ылдый кеткен жоон чеги мына аябай ооруп да. Эми караңыз, булар эми мына биздин мына эң көп катуу сизде ооруган, мына биздин пациент даже кыймылдап ооруганынан чыдабай атат. Эң көп оору мына сигмовидный кишкада берип атат да. Так, бул биздин аппендикстин жанында жоон чеги менен дагы биздин пациентибиз аябай реакция берди. Так, бул жер аябай ооруп да. Так, эми караңыздар, урматтуу мекендештер. Демек, бул биздин тууганыбыз болгону 28 эле жашта. Бирок абдан ички көңдөйүн катуу ооруп калган. Ички көңдөй, демек, ички көңдөй эмне үчүн ооруп калды? Ички көңдөй мен мына сурадым. Сиз мурун химикат тамак жедиңиз беле деп, химикат тамак көп жеген. Ошолордун бардыгы илгертен сизде бул бир күндүк оору эмес. Бул 5 айлыктагы оору эмес. Бул деген 5-6 жыл, мүмкүн 10 жылдын ичиндеги келип чыккан оору да. Сиз илгертен өйдөгө. Илгертен биздин тууганыбыз химикатты жеген, илгертен суу ичкен эмес, илгертен өттү чыгаруунун ыкмаларын билген эмес, тамакты жөндөгөн эмес. Мына ошонун айынан кыргыздар абдан жакшы айтканда ичиң таза болсун деп. Мынеке, ич таза эмес, демек 28ге чыккан биздин тууганыбыз мага датталуу менен келип отурат. Ушул ички органга керексиз нерсенин баары чогултуп алган. Биз эми бул тууганыбызды кантип дарыласак болот? Мен айтам да, сиз мага келгениңизде, сиз мага келсеңиз, демек 70% сиз өзүңүздү дарылайсыз дейм да, десем чочуп кетишет да. Ооба, адам өзүн өзү 70% дарылайт. Кантип дарылайт? Туура суу ичиш керек, туура тамактаныш керек, туура көнүгүү жасаш керек. Эң жакшы көнүгүү бул бездерге массаж, курсакка массаж жана курсак менен дем алуу. Мына ушул 3 көнүгүү бул эч бир алтын таблетканы алмаштыргыс көнүгүүлөр да. Адам эгер ушул 3 көнүгүүнү өзүнө эле жасай берсе, ал врач дегенди унута баштайт. Андан тышкары ичегин таза кармаш керек. Заң күнүгө чыгып туруш керек. Зара күнүгө чыгып туруш керек. Заранын түсү да жакшы болуш керек. Өтө коюу жити менен чыктыбы? Демек, сиздин организмиңизде бир жерде бир оору бар, ошон үчүн ал туура эмес чыкты. Заң күнүгө чыкпадыбы? Демек, сиздин ичегилериңиз жакшы иштебей атат. Кайсы бир жерде оору бар, ошон үчүн ал заң чыкпай атат. Урматтуу мекендештер, жакшы болуш үчүн 70% сиз аракет кыласыз, 30% биз аракет кылабыз. Демек, биз эмне кылабыз? Биз сөзсүз түрдө лимфа массаж, висцерал массаж деген массаждарды тереңирээк жасайбыз. Тереңирээк, ошол ар бир органды, мына мен биз тууганыбыздын ичегилерин кармадым, өттөрүн кармадым. Муну адам өзүн өзү күнүгө өзүн кармай албайт да. Биз ошолорду тереңирээк түртүп, ойготуп, алар кыймылдабай турган болсо, аларды жылдырып, ошол жактагы турган кан айланууларды жакшыртышыбыз керек. Мына ошол органдар, мынакей, караңыз, мына ошол органдар мынакей адамдын ич көңдөйүндөгү. Ашказан кызарып шишип калса түйүлүп калат. 12 ичеги кызарып шишип калса түйүлүп калат. Ушул 12 ичеги мына өт башчасы өзүнүн өтүн куюп берет. Жана мына ашказан түбүндө жайгашкан уйку без өзүнүн соңун куюп берет. Мына ушул жерде эң сонун бизде тамак сиңирүү жер бул 12 ичек болот. 12 ичегиде тамак ушул жерде соктордун эсебинен, өттүн эсебинен булар ээрип бизге сиңе баштайт. Алар акырын сиңип отуруп, кийинки ички ичегинин бөлүктөрү менен сиңип отуруп, акырында сиңбей калган нерсе заң болуп жоон чеги өткөрүлүп берет. Заң сөзсүз түрдө жогору кетет. Андан кийин ашказан түбүнө жайгашат. Андан кийин ылдый түшүп туруп, мына сигмовидный кишка менен ана заң чыгып кетет.
Азыркы биздин тууганыбыздын бул дайым айтат. Менин дейт 10 кабыргам түгү ооруп турат дейт. Менин 2 кабыргам ортосу ооруп турат. Менин дейт сол кабыргам ооруп турат дейт. Көрдүңүздөрбү? Кайсы жерге акцент жасады? Демек биз бул бир тууганыбыздын өтө жакшы куйуп айтат. Жакшы куйбагандан кийин бул жер кызарып шишип, холецистит деген оору берет. Демек, холецистит оору берип атат. Сөзсүз түрдө холецистит ооруп калгандан кийин жанында коңшуп турган ашказандагы гастрит деген ооруга чалдырып калат. Бул да тамагы сиңбей калган үчүн ушул жерде ооруп атат. Эми сол кабыргасын көбүнчө урматтуу туугандар, эркектер адашып мен сол кабыргам ооруп атат, мен көк боорумбу дешет да, жок, көк боор эмес. Бул биздин жоон ичегинин бир бөлүгү болуп саналат. Мына ушул жоон ичегиден келип аткан заң жакшы толук жылалбай калса, мунун ичинде боздук чогулуп, мунун ичинде заң туруп калган үчүн оору мына ушул жерде берет. Эми оору дагы эң көп биздин тууганыбыздын кайсы жери ооруду? Сол подвздошный деп коет. Сол чат жактагы жери ооруду. Бул жерде сигмовидный деген кишке бар. Заң келет дагы S-образный, англисче S түрүндө болгон ичегин жанынан өтөм деп, ушул жерден жакшы өтө албастан заң туруп калгандан кийин бул жерде ошол микробтор көбөйүп кетет дагы, бул жерден кызартып, оорутуп, сигмоидит деген оору берет. Демек мен бир тууганыбызга эмнелерди түшүндүрдүм. Кандай суу ичиш керек, кандай тамактаныш керек, кандай эмнелер жасаш керек, баарын түшүндүрүп бердим. Жана биздин ыкмаларды колдонуп, жакшы болуп кетүүсүн тилеп калдым.